Assalamu alaikum, qadırman, көрерман. Кайрадан сабагыбызды чогуу сиздер менен улантмакчыбыз. Эмесе бүгүнкү өтүлө турган тема мат арис. Мат арис тууралуу буйруса баштан аягына чейин түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Алла таала жалпыбызга жар болсун. Мат арис деп аныктама ушундай берилет. Созулма тамгадан кийин, созулма тамганы билип калдык, алиф, вау, я тамгасынан кийин себеп мат сүкүн болуп келип, ошол сүкүн арис болсо, бул эреже мат арис деп айтылат. Суроо туулушу мүмкүн. Сүкүн арис деген эмне эле же кандай түшүнсөк болот? Сүкүн арис тууралуу кыскача токтоло кете турган болсок, аят аягында бир аятты окуп келип, токтоо себептүү аракеттин ордуна пайда болгон сүкүн. Мына ошол сүкүндү биз сүкүн арис дейбиз. Буну дагы терең түшүнүү үчүн биз бул доскада жазылган аяттарга, сөздөргө карап чыксак, биз үчүн дагы да терең түшүнүк пайда болот. Мисалы, Маликин наси деп бир аят бүттү дейли. Сөз бүттү. Акыркы токтолгон тамга кайсыл болбосун? Bir gana mol t'den başka tamgalar'dın kaysı biri bolsa bolsun. Hareketi bu yerde kasra oldu. Kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi dep biz toktoyuz. Balkim oşol yerde malikin nas dep toktoyuz. Toktogonduk üçün mol yerde özdügünün toktoo sebeptü sükün payda bolot. Muna oşol sükündün atı aris. Aris sükun deyiz bice. Sükun aris deyiz bayırması yok. Bu sükun Kur'an'da koyulunbaydı. Hareket özünün ortunda ele tura öğret. Ne için koyulbaydı? Antkeni sen bir demmenen gelip toktoboston ikinci ayatqa ötüp ketçi olgan bolsang, bu tamgaların hareketi kadimkide okulatdağı bu yerde sükündün daşı jıtıdağı bilinbeydi. Birok toktoş gerek bolgan bolsa, Malikin nasi. Негизги бул жерде үйрөнүү үчүн нерсе, бул жерде алиф созуучу тамга болуп атат, Ушул алифти канча аракет өлчөмүндө созуум керек дегендин жообун айтылат. Алиф созулуп келип, андан кийинки келген себеп мат сүкүн болуп, ошол сүкүн арис болгон болсо, бул эреженин аты мат арис. Мат арис 2ден 4кө чейинки аралыкта өлчөмдө созсо жарай берет. Же бул эреженин атын кээ бирлер айтышы мүмкүн. Буну арид ли сүкүн дейт го деши да мүмкүн. Айырмасы жок. Же мат арис, же арид ли сүкүн. Экөөнүн тең негизги мааниси үйрөтүүчү нерсе ушул. Маликин наси, же маликин наси. Же Фатиха сүрөсүндөгү Алхамдулиллахи Роббил Аны канча аракет өлчөмдө созуз? 2. Бул жерде мат таби. Анткени созуудан кийин эч кандай себеп мат жок. Хамза дагы жок, сүкүн дагы жок. Ошон үчүн буну созууда 2ден ашыкча биз созо албайбыз, Ла-ми-на ден аят бүттү. Мен токтошум керек. На деп токтобой, балким эмне кылып токтойбуз? Сүкүн коюп токтойбуз. Бул сүкүндүн аты арис. Токтоо себептүү пайда болгон сүкүн. Демек, бул жерде созуу тамгасы я болду. Ми, ошол ми деген сөздү канча алиф өлчөмдө, канча аракет өлчөмдө созуум керек дегендин жообу же 2, же 3, же 4. Роббил аламин. Же Нестаину. Нестаину. Дагы Нестаин деп токтойбуз. Токтоо себептүү пайда болгон аракет. Бул сүкүн, сүкүндүн аты арис. Созулма тамгадан кийин себеп мат сүкүн болуп, сүкүн арис болгон болсо, мат арис же мат ли сүкүн деп айтсаң да айырмасы жок. Бирок бир эскерте кетүүчү нерсе, ошол мат арисде же сүкүн ли арис дейбизби? Баштапкы окуп аткандагы биринчи аятты 2 алиф же 2 аракет өлчөмүндө созгон болсоң,
Ошол сүрө бүткөнчөктү аят аягында ушундай эреже кездешип калса, матариз эрежелери 2ден созуп бара бересиң. Баштапкыны 4 созсоң, калгандарын 4 соз деген бир Курандын бир эрежеси бар. Ал жазылбаса дагы окууда ушундай. Мисалы, Фатиха сүрөсү бардыгыбызга белгилүү. Биринчи аятында сен канча аракет деңгээлинде созсоң, калгандарын ошондой созуң керек дебедикпи? Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Десем уже ката. Анткени мен баштапкы экөөнү 2 же 3 создум да, калгандарын дагы ушундай. Ал эми башында мындай 4 алифке чейин, 4 аракет өлчөмүнө чейин созгон болсоң, калгандарын дагы ошондой созосуң. Мындайча айтканда, окуу ыргагын бирин узунураак, бирин кыскараак кылбастан бир калыпта кармап окуганга аракет кылабыз. Урматтуу көрөрман, мен ойлойм бүгүнкү сабагыбыз кыска жана түшүнүктүү эле болуш керек. Буюрса биз кийинки сабактарыбызда ушул мат тамгалары аралашкан кээ бир сүрөлөрдү, кээ бир аяттарды чогуу талкуулайбыз дагы, ошондо матка тийиштүү жалпы биз өткөн буга чейинки сабактарды кайталайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.